Алмазбек Акынжанович, мынау бізде республикабызда 109-дан ашық медресе бар да, алардын жарымынан көбі қыздар жана аялдардын медреселеринде экен. Ошого контролга алып, мынау Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча комиссиясына тапшырма берсек, себеби медреседеги окуган кыздар бир гана теология билимдерин алып калып атат дагы азыркы учурда. Медресени бүткөндө эч бир специальностьтар жок болуп атат да, кийин иштегенге, бир жерге барып акча өзү баягы тапканга. Ошон үчүн көп кыздар баягы экстремисттик эмелерге, агымдарга кетип калып атат да, азыр абдан ушундай опасный тенденция болуп атат. Андыктан дин комиссиясы ошол жакта иштерди алып барбай атат азыркы учурда. Кандай сабактарды берип атат медреселерде, кайсы баягындай мугалимдер берип атат дегендейчи. Анан кыздар ошону бүтүп баары эле күйөөгө чыгып кетип атат дагы, ажырашуулар көп болуп атат. Зомбулук, зордук көп болуп атат. Мен дайыма эртемен турсам 150 мага сообщение келет да, жардам бериңиз дегенчи, ушундай кыздардын артынан. Себеби мына биздин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы дагы баягы көңүл жакшы бурбай атат. Мында аялдардын өзүнүн бөлүмдөрү жок экен да, өздөрү барып кайрылып, аялдарга кайрылып, зомбулук учурларында чечип ала турган жок экен. Аялдар бир дагы аял ДМКда официальный ошондой өздөрүнүн теологиялык бир кызматтарында иштебейт экен биздин Кыргызстандачы. А бул деген биздин дин комиссиянын карай турган түздөн түз функциясы болуп атат да. Анан Жамиля Кубачбековна ушуну бир протоколдук эле поручение берип койбойлукпу дин комиссиясына, кандай иштер аткарылып атат аялдар боюнча, ушулардын окутуусу боюнча, зордук, зомбулук боюнча депчи, ушул баягы ыймандагы ушул сферадагы дин комиссиясынын ишин бир талдап карап коелучу. Ушул жака көңүл бурбасак, өтө зордук, зомбулук, билимсиздик ушундай көбөйүп баратат да бул сферадачы. Рахмат.